Урматтуу достор, жыл сайын ушул маалда бир дүйнө кинофестивали болуп келет. Даректүү тасмалардын фестивали жыл сайын болуп келет. Мына ошол фестиваль быйыл дагы болот. Ошол фестивалдын уюштуруучуларын жана ошондой эле Калыстар тобунун жетекчиси Артык Сүйүндүков режиссер агайыбызды чакырганбыз. Жана ошондой эле Азамат Шаршенов ушул фестивалдын техникалык директору болуп кызмат кылат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Алгач ушул фестиваль жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Быйыл канчасынан канчасына чейин болот? Технический директор болуп Азамат айтып берсе болот. Организационный эмесине мен кабарым анча жок. 4-6-сынан 10-на чейин болот фестиваль. Калган эмеси Азамат айтып берсе. Бир дүйнө адам укуктары боюнча документалдык тасмалардын фестивалы жыл сайын өтөт. Чынында анан былтыр эле мына 10 жылдык юбилейлик ошо фестиваль өттү, документалдык тасмалардын. Анан ар дайым ушундай бир жакшы салтанаттуу ачылыш болот, кайра салтанаттуу түрдө жабылыш болот. Эң негизги максат бул фестивалдыкы ушул бир дүйнө деп аталган соң, ушул дүйнөдөгү бардык жерлерде болуп жаткан, шаарларда болуп жаткан бир ошо адамдардын бир көйгөйлөрүн ошондой бир ортого салып, талкуулап, чечиле тургандарын чечип дегендей ошондой максатта тартылып анан өткөрүлөт да бул тасмачы. Жакшы экен. Сиз ушу Калыстар тобунун жетекчиси катары айтсаңыз, сиз менен дагы Калыстар тобунда канча киши болот? Эмнелерине көбүрөөк көңүл бурасыздар фильмдердин? Канча киши экени дагы белгисиз. Бир эң ашы 5-6 киши болуш керек. Биздин максатыбыз дүйнөдөн келген фильмдерди көрүп, кандайдыр сынап, баа коюп, биринчи, экинчи, үчүнчү деп негизи кинофестиваль болгондон кийин, даректүү кинофестиваль болгондон кийин укук болсо дагы биринчи темасында карайбыз. Эмне жөнүндө фильм, кандай проблема, кандай көйгөйлөр көтөрүлгөн бул фильмде. Экинчиден, ошол проблемаларды ойлогон бир максатына кандай жетти, кандай кинонун тили менен жакшы иштейби, иштей албайбы. Анткени газета менен ошо бир эле проблеманы жазсал өзүнчө, статья өзүнчө, публицистика өзүнчө. А кино деген бая өзүнүн ыкмалары бар, өзүнүн бая закондору бар. Ошол жагын карайбыз биз. Ошол фестивалга кайсы жанрдагы фильмдер көбүнчө келет катышуучулардын арасында? Эми баары даректүү фильмдер, бая укук. Бирок бул мисалы Азамат да жакшы билет, былтыркы бир 2-3 фильмин көрдүм мен. Фильм фестивалга катышкан жокмун. Бирөөбү Перудан, Латинская Америкадан, бирөөбү Ирандан. Мындай кандайдыр жер жүзүндөгү проблемаларды аябай экология проблемасын көтөргөн, жерди чоң фирмалар, компаниялар келип айдап, бузуп, алтын, бизде деле кумтөр болуп атпайбы? Тоолордо проблемалар бар да бизде, үскөлдү сакташ керек. Ошондой проблемалар бар. Бул да адамдын укугу. Анткени адамдын укугу, адам деген таза абада жашагысы келет, таза сууну ичиш керек. Бул ошондой негизги проблемалар. Негизги көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып турбайбы? Быйыл канча адам катышып атышат? Маалыматыңыз барбы? Канча фильм же болбосо? Быйыл былтыркыга салыштырмалуу быйыл катышуучулар абдан көп. Дүйнө жүзүнөн мен билгенде мына Африкадан, Украинадан, Америкадан, Польшадан жана башка көптөгөн мамлекеттерден катышып жатат. Негизи эле ошондо жыл сайын ушинтип катышат. Анан адам укуктары деп айтылган соң, бул жерде көп ошо мисалы үчүн жанагы кулга сатуу, кулчулукка сатуу ийген боюнча жана аялдардын укуктары, анан балдардын укуктары деген көптөгөн номинацияларга бөлүнөт негизичи. Быйыл өзгөчө аябай мындай глобалдык алынды да. Быйыл жогоруда айтып кетпеди Артык байке, климат боюнча, экология боюнча
ошол сууну таза сактоо боюнча ошол сыяктуу бир 17 пункттан турган ошол негизинде сыйлыктар тапшырылат. Анан ошонун негизинде дагы кабыл алынып ушу документалдык тасмалар ошонун негизинде дагы өтөт да. Ушул фестиваль 10 жылдан бери коюлуп келе жатыр. Ушул коюлгандан бери мындай өзгөрүүлөр барбы? Жылыштар болот атабы? Жылыштар болуп жатат. Мен баягы техникалык жактан ошол жакта адис болуп иштеген соң мен ошол жагын айта кетсем, кинолордун мындай форматы, сапаты дагы мындай жогорку деңгээлде. Жогорулап келатат. Бирок деген бир дүйнөнүн максаты ошо кинонун сапатына эмес, ошо өзөгүнө маани беришет да. Ал кандай форматта, эмне камерамен тартылды көп, ошонун кандай маселени көтөрдү, ошо жана эмне ойду бергиси келди. Ошону көбүрөөк ошого көңүл бурушат экен да. Жакшы, сиз өзүңүз фильм тартып бул жакка катыштыңызбы, катышкан жоксузбу? Анан ушул жакшы суроо бердиңиз. Ушул быйыл катышып жатканымдын себеби дагы түздөн түз баягы жыл сайын техникалык менеджер болуп ушул жерде иштеп турган соң мен ар бир тасманы көрүп, анан ар бирөөнү баа берип тургандан кийин мага да ушундай бир түрткү болду да. Анткени баягы фестиваль болуп атканда талкуу болот, кээ бир учурда мамлекеттин өкүлдөрү келип калат, анан ошолор менен биргеликте талкууланып, ошол маселелер кээ бир учурда чечилип калган учурларды көрүп, анан мага жагып бул тармак. Мен буга чейин көркөм тасмалар тартчумун. Анан ушу бир дүйнө түрткү болуп, ушу даректүү тасмаларды да тарта баштадым да. Тарта баштадыңыз. Бул фестивалга демек өзүңүздөн да фильмиңиз катышат. Менин кином катышат. Бул фестивалдын эмесин өзгөчөлүгүн азыр Азамат айтып кетти, мен да айтайын дегем. Анткени көп фестивалдар баягы көрүүчүлөр фильмдерди көрүп кетип калат. Жюрилер көрүп туруп өзүнчө баягы топтонуп эмесин жыйынтыгын чыгарат. Бул фестивалда ар бир көрсөтүлгөн фильмден кийин көрүүчүлөр, специалисттер бир талкуулоо жасайт экен. Бул аябай жакшы, маанилүү нерсе. Анткени көрүүчүлөр жалаң эле көрүп туруп өзүнүн оюн эмес, башка адамдардын оюн эметет, өзүнүн эметет. Ошол жерден кандайдыр бир натыйжа чыгарат да өзү. Жыйынтык чыгарат. Же болбосо ушундай бир көйгөйлөр бар турбайбы деп такыр болбогондо жүрөгүнө түйүп алат. Чечкенге жардам берет. Бир жагынан көйгөйдү эметет, экинчи жагынан ошол көйгөй кандай тасмага түшүрүлдү. Кинонун тили менен кандай түшүрүлдү. Жөн эле да мындай чоң проблеманы мына ушундай проблема деп эле айтып берсе, кинонун баягы ыкмалары бар да, тили бар да, мындай өзүнүн көз карашы болуш керек адамдын. Тартылышы боюнча, кадрлары боюнча, актерлору боюнча. Бардык жагынан. Жакшы. Сиз кайсыл теманы алдыңыз? Сыр болбосо. Мен теманы алганымдын себеби, мына чет өлкөлөргө да кичине чыгып калганбыз, анан жанагы көзү азиздердин укуктары корголот экен да ал жактачы. Мисалы үчүн жакшы супермаркеттер же аэропорт болобу, же көчө кадимкидей жанагы бут менен басып баратканда мындай атайын жолдор салат экен, өздөрү сезип, ошол менен басып кете берет да. Биздикилер чалынып, урунуп, жана ошентип атып, эми ар дайым эле бирөөгө муктаж болуп, бирөөнү ээрчитип алып, көз көргөндөргө муктаж боло бербейт экен, ал өз алдынча жашагысы келет экен алар дагы. Анан кино көргүсү келет дейт. Ошол укуктар корголбойт экен. Чет өлкөдө Тифло комментарий деп кинолордо, кинотеатрларда атайын мындай үн жолчосуна атайын ошондой наушниктерди берип, ошол менен чогуу, мисалы эл мындай көрүп атса элге кадимкидей угулат, тигилерге атайын Тифло комментарий ар бир моментти сүрөттөп турат экен да. Мен ошол ачылыштар жазалыдымагачы, мен аны ошолорду тарткандачы. Мына кечегин эле бир жаңы ачылган жерге барып келдик. Паспорттарды жазай турган, же ЗАГСтарды жазай турган мындай чоң ачылыптыр да. Бирок ошончу да ошол жерден да корголбой калыптыр да. Бул жаңы кече мурда күнү эле ачылган жерде ошол көз азиздердин укугу корголбой калыптыр да. Жанагы экранга жөн эле цифралары жазып коет да. Тың деген звук чыгат. Анан деген 16-чы же очередь аласың го. Чет өлкөлөрдө кадимкидей
ошо үн коштоп баланчанчы номур сиздин кезек келди деп айтып турат да. Ошол кичинекей нерсе болсо да ошолорду Чоң жардам. Анан мен ойлойм бул тасма аркылуу ошол нерселерди көтөрүп, анан ошолордун укуктары кичине болсо дагы корголуп калса, мен ошо алдыга койгон максатыма жетем депчи. Көрүүчүлөр көбүрөөк таасирленсе деген максатта тартылат Ал экен. неден чыгат? Ал билбегендиктен чыгат да. Ошо мамлекеттин өкүлдөрү болобу, же болбосо ошол нерселерди чече турган айтышниктер болобу, жанагы жазып атканчы, программаны жазып аткан. Алар билбегендиктен чыгып атат да. Алар ушу биздин арабызда ошондой маселеси менен адамдар жашап жүргөн билбегендиктен. Билбей дагы калат, байкабай дагы калат. Мына тифло комментарийни мен биринчи жолу Мен деле сизден биринчи жолу атам. Бул нерсе бизге келсе аябай жакшы болот. Жакшы болмок, бардык ушундай журналисттерде барса жагымдуу болот аларга да. 11-ci жыл болот, Быйыл 11-ci Бул фестиваль. жакшы нерсе, анткени акыркы жылдарда Кыргызстанда ошо фестивалдар көбөйдү. Бул фестивалдын көбөйгөнү бул Кыргызстанда маданият кандайдыр бир ушундай борбор, кинонун борбору болуп атат Орто Азияда. И бул фестиваль да Орто Азияда жалгыз фестиваль. Ооба. Жалгыз фестиваль. Анткени мына азыр программаны карап көрдүм, аны. Орто Азиядан фильмдер аз. Көбүнчө Америка, Англия, Европа, Япония, Корея ушундай. То есть бул жерде кандайдыр өзгөчөлүк турат да Кыргызстанда. Менимче эмелерин окуп көрдүм. Эмне үчүн аз деген ошо сурооду бердим да. Же кандайдыр бир реклама аз болуп атабы, же бая биз Кыргызстанда эми Казакстан менен тегиле албайбыз да, алардын бюджеттери чоң. Ошо даректүү фильмдерге мисалы кандайдыр бир кичинекей бюджет жардам бериш керек киночуларга. Ошо именно бул ошо темада тартыш үчүн. Бул жалаң эле бая эме эмес да, бая саясат эмес да. Бул жана айтып атпайбы, мына бул жерде эме бая өсүмдүктөрдү эме сактаган эмелер бар экен, бая чөйрөнү сактаган эмелер бар экен. Ошого кандайдыр ушул фестивалдын эмесинде бир бюджет кичине бөлүнүп жаш балдарга эмесе, ошондо да мындайдыр мотивация болот эле да. Жакшы, ошо бюджеттен бөлүнүш керек киночуларга деп атпайсызбы? Ал эми катышкандар, уткандарга дагы байгелер болсо керек, сыйлыктар. Бул жагын жөнүндө кабарыңыз барбы, Азамат байке? Кечиресиздер, мен Айта бериңиз. сиге аябай ыңгайсыз болуп атам. Байгелери, жеңүүчүлөргө каралганда. Бу деген өчүрүп койсом жакшы. Азыр өчүрүшөт. Байгелер боюнча азыр Демек бул фестивалдын өтүү жүрүшү эң сонун болуп жатыптыр. Демек 6-сынан 10-на чейин барып биз дагы барып келсек болот. байгелер боюнча абдан уникалдуу байгелер тапшырылат. Анткени деген бул фестивалга катышуучулардын дээрлик көпчүлүгү чет өлкөдөн болуп аткан соң, ошо улуттук колоритти жазалган ушундай статуэткабыз бар. Ал статуэтканын мааниси көп нерсени билдирет. Эми баягы азыр тилекке каршы жаныбызга албай калып турубуз. Анан ошондой эле диплом да абдан уникалдуу. Баягы Кыргыздын улуттук ошо колоритин сактаган, ошо кереге, ууктардын негизинде жазылган, ошо окшоштуруп жазылган, Булгарыдан жазылган. Акчалай байге да болобу? Анан акчалай байгеси болот. Анан жыл сайын ошо спонсорлор кандай акча бөлөт, мен маалыматым жок, бирок жыл сайын ар кандай демөөрчүлөр ар кандай акчаларды, сыйлыктарды берип, ошондо өзгөрүп турушу мүмкүн да суммалары. Мен азыр Кээде көп болуп калат, кээде аз болуп калышы мүмкүн, эми билбейм. Бирок менин билишимче жыл сайын көбөйүп келатат да. Көбөйүп. Жакшы. Экөөңүздөр Стимул болуш керек деп атат. ошол нерсеге келип токтололу деп атканбыз. Сиздерди бүгүнкү маданият кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул фестивалды жакшы өткөрүп алыңыздар. Ийгиликтер менен коштолсун. Дагы бир жолу тактап коелу, 6-сынан 10-на чейин. Кайсыл жакта өтөт? Мен айтып кетейин, бул бисмилла дегенде эле 6-сында Хаят отелинде ачылышы болот. Саат 3-тө. Ал эми фильмдерди көрүү кайсыл жакта? Фильмдерди көрүү болсо, 7-синде болсо эмеде болот, Американын
университетинде барбы, ошол жерде болот. Андан кийин 8-9 бул эме Манас кинотеатрында саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин. Анан эме кирүү акысыз. Мен ошо учурдан пайдаланып айтып кетмекчимин. Каалоочулардын баары келип, көрүп кетсе болот. Сөзсүз түрдө абдан сонун тасмалар тандалган. Жыл сайын да айтып атпайбызбы, ошо сапат жагынан дагы, и ошол сапат менен бирге эле баягы ички сапаты боюнча дагы жакшы тасмалар да быйыл өзгөчө. Эң сонун. Көрүүгө аракет кылабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, ийгиликтер болсун.